Geçmedi, ikinci kanal oldu. Мына азыр Баскон айылында турабыз. Баскон айылынан Жети-Өгүз районуна караштуу Акчырак айылына 1200 түк чөп жүктөлүп атат. Жалпы 6 оор техника тартылды. 6-нын 2-сү МЧС тарабынан, 2 программ тарабынан, 2 жергиликтүү тургундар тарабынан. Жергиликтүү тургундардын жардамы менен жүктөлүп атат. Буюрса, азыр чыгып кетсе, бир 10 сааттын ичинде, буюрса 10 сааттын тегерегинде Акчырак айылына кирип барышат. Азыркы саатка алган маалымат боюнча Акчырак айылына бир 15 километрге жетпеген жол калыптыр, тазалана элек. Ага чейинки жол жалпы тазаланып бүткөн. Калган тазалана элек 15 километрди бул КАМАЗдар колонна баргыча тазалап бүтөт, буюрса КАМАЗдар барганга чейин, жүк барганга чейин Акчырак айылына жол толук ачылып калат деп үмүттөнөбүз.